Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы маркумду акыркы сапарга узатууда ысырапкорчулуктун алдын алуу жөнүндө фатва чыгарды. Фатвада Курандан, хадистен бир катар мисалдар келтирилип, сөөк чыккан үйдө 3 күнгө чейин казан асылып, тамак берилбеси эскертилет. Ошондой эле жакынын жоготуп, аза күткөн адамдын малын союп, аларга тамак жасатуу шариятта макурө болоору белгиленет. Андан тышкары маркумдун артында балакатка жете элек балдары калган болсо, мындай учурда жаназага келгендерге тамак берүү арам болуп калары айтылат. Буларды бир баштан баяндоо менен муфтият төмөнкүдөй чечим чыгарган. Азал үйдө алгачкы 3 күн ичинде мал союлуп, келгендерге дасторкон жайылып, тамак аш берилбесин. Маркумга атап, үчүлүк, бейшембилик, 40-лык, жылдык өткөрүү бир дагы диний китепте айтылган эмес. Маркумду коюп жатканда жыртыш таратуу, кийит кийгизүү шариятта жок. Күмбөз тургузуу, эстелик коюу, коргон айлантуу шариятта жок нерсе. Ысырапкерчилик, ага кетирген акчаны жетим жесирлерге, жакыр муктаждарга берсе, сообу, пайдасы көбүрөөк болот. Фатваны аткаруу Кыргызстандагы бардык мусулмандар үчүн шариаттык милдет болуп эсептелет. Булардан тышкары маалыматта маркумга сооп алып берүү, тамак аш менен гана чектелбестен, коомчулукка пайдасы тие турган мечит, медресе, мектеп же оорукана сыяктуу мекемелерге керектүү жабдууларды алып берип койсо, сообу андан да көбүрөөк болору кошумчаланган. Айта кетсек, аза бүткөндөн кийин карыз албастан, ашыкча ысырап кылбастан, экономикалык абалына жараша каалаган күнү маркумга багыштап тамак берип койсо болот. Ал тамак аштын жакырларга, жетим жесирлерге берилгени көбүрөөк соопко эгедер кылат.